Уважаемые коллеги, Ош мамлекеттик университетинде өлкөнүн укук тармагындагы билим берүүдөгү көйгөйлөрү жана анын келечеги талкууланды. Эл аралык форумга Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин юристтери жана мугалимдери онлайн жана кадимки шартта катышты. Ошол бүгүнкү тарых юридика институтунда уюштуруп жаткан эл аралык илимий практикалык конференциянын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан маалымат катары айтып коюш керек, ошо биздин конференцияга 100га жакын илимий макалалар түшкөн. Алар болсо ошо баягы атап кеткен Өзбекстандын коллегалары жазган, Ташкент мамлекеттик университетинен, Андижан мамлекеттик университетинен, андан кийин болсо Россия Федерациядан, Москва Ломоносов атындагы мамлекеттик университетинен, андан кийин болсо Казакстандан бир-эки макалалар келген. Мен ойлойм Ульянский мамлекеттик университеттен, мен ойлойм ушу баардыгы макалалар азыр ушу резолюцияда дагы кабылганда жазабыз. Ушу баардыгы биз ушу колубуздан келишинче учурдагы юридика билимдеги болгон маселелерди, көйгөйлөрдү аныктап, анан бир туура жолду тандайт деген чоң ишеничибиз бар. Форумда ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө жарандардын конституциялык укуктарынын сакталышын кепилдиктери, заманбап юристтерди даярдоодо илимий ишмердиктин өзгөчөлүктөрү боюнча доклад окулду. Бул бардык дүйнө жүзү боюнча бардык илим 21-кылым толко илимге муктаж болуп, илим менен агылат. Дүйнө жүзү боюнча. Укуктануу бул коомду, мамлекетти бири-биринин карым-катнашын адилеттүү жөнгө салып, алдыга жылдыруучу катары илим болуп эсептелинет. Ал бирок ошондой так ишке аша турганын максатынын бирден бири, биринчиден мамлекет мезгилдин талабына ылайык туура так кабыл алыныш керек. Анан ал жерлерде өз убагында так аткарылыш керек, адилеттүү аткарылыш керек. Эч кандай ондай кынтыксыз, бир тараптуу болбой аткара турган болсо, ошондо бүгүнкү конференциядагы тема, анда окулуп аткан докладдар баардыгы ишке ашат. Иш-чарада мындан тышкары укуктук билим берүү программаларын жана окутуу методдорун жаңылоо үчүн жарандык процесстердеги соттук далилдердин маңызы, юридика тармагындагы терминдерди кыргыз тилине которуудагы айрым бир көйгөйлөр тууралуу баяндамалар окулду. Эркиндигинен ажыратууга соттолгондордун кайра социалдаштыруу маселеси юридикалык билим берүүдө жарандык укуктун орду жана ролу да талкууланды. За возможность представлена возможность участвовать. Жалпысынан 56 баяндамачы болуп, иш-чаранын аягында резолюция кабыл алынды. Эл аралык илимий конференцияны Ош мунун тарыхый юридика институту уюштурган.